Назира Айтбекова, Кыргыздын ынтымагы бириге калганыбыз, бириккенде бириндетебиз дегенди бирден чилдей тартканыбыз жакты, аябай жакты. Баткен окуясы коронавирустагы бириккенибиз, музыкант жердешибизге бириккенибиз, Малаховду кечирим суратканыбыз деги койчу. Ал тургай казактарды калкалап бириккенибиз суктанаарлык. Ал тургай акыркы ызычууда биригип алып, ДНД болуп талаптоого уруксат бербей шаарды өзүбүз тазалабадык беле. Илгери тарыхты карасаң деле сырттан душман келгиче бири-бирибиз менен кырылып атып эле сырттан душман келгенде бириге калчубуз. Эми оору душман киргенде же бирөө намысыбызга тыйып койгондой эле бирикпей, жай турмушта, өлкөнү өнүктүрүүдө деле биригип, ынтымакташа берсек, бизден өлкө дүйнөнү багындырат. Мен ишенем ушуга. Биздин ынтымак менен дүйнөнү дүңгүрөтсөк болот. Бийлик менен эл эки жээкте эле жүрө бербей, бир жээкке топтолуп, океанды багындырбайлыбы? Барыбыз бир кемедейбиз да, чогуу киресек сонун болмок. Ажоолордун тагдырынын кайталанышы бир сыноодон өтпөй атабыз. Сценарийди бузуп, биз бириккенде, мурункуларга кечирим бергенде, азыркылар ары карабай, бери карап, чөнтөк толтуруудан уулак болуп, жанындагы жомокчуларды тазалап, адискөйлөргө кучак жайса дейм. Билбейм деген уят эмес, үйрөнбөгөн уят. Чогуу өлкөнү оор кырдаалдан чыгармакпыз. Не дедиңер я? Ынтымактын даамы ооздон кетпей атат деп өзүнүн Instagram баракчасына Назира Айтбекова мына ушундай пост калтырган. 1,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылган ырчы айым Асель Кадырбекова учурда Туркия мамлекетинде көзүнө операция жасатып, ден соолугун калыбына келтирип жүргөнү коомчулукка маалым. Ал жеке баракчасы аркылуу операция ийгиликтүү өткөнүн жана операциядан кийин абалы жакшы экенин билдирди. Операция ийгиликтүү өттү. Кечээ бир жерде биздин оюбузча саат 15:00, саат 12:00 көзүнө операция жасалган. Тез 30 мүнөт талап кылынат. Бул ооруган жок. Бул жөн гана кээ бир процедуралардан жагымдуу эмес, а бул коркунучтуу. Баары бир операция бөлмөсүндө болуп жаткан бардык нерседен. Кийин көзүмдү жакшы сездим. Жада калса сүрөткө да түшүштү. Палатага өзү келди. Бирок мен бал эже процедураны жасаш керек деп ойгондум. Дем алуу кыйын болуп, паника болуп кетти. Ооруну басаңдатуучу, уктатуучу дарыларды беришет. Эртең менен ойгондум, эч жерим оорубайт. Эми астигматизм жок окшойт. Бирок мен азырынча баарын 100% көрүп жатам деп айта албайм. Бир көзү дагы деле алсыз. Бирок көрүү толугу менен калыбына 1 айдын ичинде келет деп жазган. Жана ошондой эле апасына дагы башка адамдарга ыраазычылык билдирген.